Түз эфирде күндеми маалыматтық программасын толтырылған чыгарылышы мен Айбек Исабеков таныштырам, саламатсыздарбы. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Чындыкка кошпогон иликтөө. Бишкек мэри Айбек Жунусалиев Болот Темировдун Аккула ат майданы боюнча иликтөөсүн четке какты. УКМК төрагасы аны бүлүк салуучу деп сындады. Созакта бир үй бүлөдөн 4 адам иске ууланып, 6 жашар бала каза тапты. Эне менен 2 баланын абалы учурда туруктуу. Сарык оорусуна чалдыккандардын саны кыскарбай жатат. Аталган дартка кабылгандардын көпчүлүгү 1,5 жаштан 17 жашка чейинки өспүрүмдөр. Өлкөдө нефтини кайра иштетүү тармагы жаңы деңгээлге чыгат. КПК ишканасы эл аралык стандарттарга жооп берген. АИ 92 жана АИ 95 маркасындагы күйүүчү майды чыгарып баштайт. Бүгүн акын драматург Кубанычбек Маликовдун эстелиги өзү туулуп өскөн айылына тургузулуп, мектепке атайын класстык бөлүмү ачылды. Бүгүн өлкө башчы Садыр Жапаров 56 жашка толуп жатат. Мааракеге карата чет өлкөлөрдүн лидерлеринен келген куттуктоолордун текстин маалымат кызматы жарыялоодо. Алсак, Россиянын лидери Владимир Путин, Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Садыр Жапаровду телефон аркылуу куттуктаса. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, Азербайжандын президенти Ильхам Алиев, Беларустун президенти Александр Лукашенко, Түркменстандын президенти Сердар Бердимухамедов, Армениянын премьер-министри, Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган, Монголиянын президенти куттуктоолорун жөнөткөн. Өлкө лидерлери Садыр Жапаровду туулган күнү менен куттуктап, бекемден солук жана мамлекеттик ишмердигинде ийгиликтерди каалаган. Куттуктуу айткандардын арасында Россиянын федералдык жыйынынын Федерация кеңешинин төрайымы дагы бар. Мындан тышкары Татарстандын раиси Рустам Минниханов, Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев, Түркменстандын халык маслихатынын төрагасы Гурбангулы Бердимухамедовдор дагы бул датага карата жакшы тилектерин жолдоду. Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин президент Садыр Жапаровду туулган күнү менен куттуктап, кийинки жылы мамлекеттик сапар менен Кытайга келип кетүүгө чакырды. Мен Кытай-Кыргыз мамилелерин өнүктүрүүгө чоң маани берем. Жана сиз менен түзүлгөн жакшы иштиктүү мамилелерди жана жеке достукту жогору баалайм. Жана келерки жылы эки тарапка тең ыңгайлуу убакта Кытайга келип кетүүгө чакырам. Сизге ден соолук жана бардык жакшылыктарды каалайм. Достук мамиледеги Кыргызстан элине бакубатчылык тилейм деп айтылат Кытайдын төрагасынын куттуктоо телеграммасында. Президент Садыр Жапаров бүгүн Ош облусунун Ана Кызыл айылындагы жаңы флагштокко мамлекеттик тууну көтөрүү аземине катышты. Бийиктиги 31 метр болгон жаңы флагшток Койчу Датка мемориалдык комплексин көрүнүктүрүү алкагында орнотулду. Эл көп жүргөн Ош-Бишкек автожолуна жакын жайгашкан комплекс аймактын маанилүү маданий жана тарыхый объектиси болуп саналат. Сырткы көрүнүшүн жакшыртуу жана жайлуу отуруу аянтын түзүү үчүн эстеликтин айланасына ийнелүү жалбырактуу дарактар отургузулган. Койчу Датка мемориалдык эстелиги жергиликтүү тургундар үчүн сыймыктануунун жана тарыхый эс тутумдун символу болуп саналат. Ош облусундагы Өзгөн шаарын айланып өтүүчү автоунаа жолу расмий ачылды. Ага президент Садыр Жапаров катышып, бул жолдун курулушу менен айдоочуларга ыңгайлуу шарт түзүлгөнүн айтты. Бул жол мамлекеттик жеке өнөктөштүк менен ишке ашып, 29 миллион доллар инвестиция салынганы айтылды. Жолдун узундугу 14 чакырым, турасы 22 метрди түзөт. Жолго 200 жана 97 метр болгон 2 көпүрө салынды. Учурда айдоочулар үчүн төлөм пункту орнотуу иштери аяктап, бүгүн пайдаланууга берилүүдө. Өзгөн айланма жолу Кыргызстандагы алгачкы акы төлөнүүчү трасса болмокчу. Жеңил унаалар үчүн 200 сом, автобус жана чиркегичи жок унааларга 350 сом, жана оор жүк ташуучу унааларга 700 сом акы алынат. Өкмөт менен жолду салып жаткан жеке компания 49 жылга келишим түзгөн. Мамлекеттин негизги артериясы саналган жолго айланма жолдун салынышы бул кам жолдон өткөн ар бир жүргүнчүнүн, айрыкча Өзгөн шаарынын Баймабай каттаган Жалал Абад, Ош, Баткен облустарынын калкынын ыраазычылыгына арзыйт, сообуна калат десем болот.
Себеби Өзгөн шаарын тең жарып өткөн мурунку жолдо тыгын баштаган бир топ жагымсыз жагдайлар түзүлүп, айдоочулар, жүргүнчүлөр жана шаарлыктарды беймазага салган ыңгайсыздыктар канча жылдан бери чечилбей келгендиги баарыбызга маалым. Ушундан улам бүгүнкү иш-чарабызды өлкөнүн жол тармагындагы тарыхый окуя катары сыпаттасак да болот. Мына ошондуктан баарыңыздарды бул айланма жолдун ачылышы менен чын дилимден куттуктаймын. Кыргызстандан депортацияланган Болот Темировдун кезектеги иликтөөсү чыкты. Анда учурдагы бийлик өлкөнүн жерлерин сатып жатат деген маанидеги видео материалын коомчулукка сунуштаган. Анда Бишкектеги Аккула ипподромуна байланышкан жагдайлар вьетнамдык инвесторлор тууралуу кеп козголуп, бийлик атылган жерди $100 миллион арзан сатып жатканын айтып берген. Бул боюнча УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев кече жогорку кеңештин отурумунда айтып, Болот Темировдун бүлүк салуучу деп сындады. Ошондой эле Бишкек мэри Айбек Жунушалиев да анын айткандарын четке кагууда. Саламатсыздарбы? Темиров Лайф клуб менен биргеликте бийликтин калптарын жана алардын көмүскө схемаларын ачыкка чыгарууну улантуудабыз. Ушул жылдын 4-декабрь күнү Кыргызстандан депортацияланган Болот Темиров жеке YouTube каналы аркылуу Аккула ат майданы жана Бишкектеги Айпери бизнес борборуна байланышкан иликтөөсүн чыгарды. Темиров иликтөөсүн бийлик өлкөнү кантип сатып жатат деген өңүттө даярдаган. Анда ат майдандын ордуна көп кабаттуу үйлөрдү жана социалдык объектилерди куруу үчүн Бишкек мэриясы менен вьетнамдык инвесторлордун түзгөн келишим айтылат. Бийлик инвесторлорго ипподромдун жерин $100 миллион арзан сатып жатат деп билдирген ал. Базардын баасы болсо $160 миллион башталат. Ошондо базардын баасына караганда ипподромдун жерин бул бийлик $100 миллион арзан сатып жиберди. Мамлекетке зыяны 8,5 миллиард сомду түзөт. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Болот Темировдун бул иликтөөсүн карандай калптарга негизделген чагымчыл материал деп атады. Ал кечээ 5-декабрда жогорку кеңештин сессиясында депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, аны журналист эмес, бүлүк салуучу деп атады. Баягы Темиров деген дагы бир какой-то расследованиясы чыгарыптыр. Якобы вьетнамдарга жерлерди сатып бердик тияк бияк деп. То есть президентибизге айтып, сөз келтирип, президент сатып берди, мына Кытайларга жерди сатып берди, вьетнамдарга жерди сатып берди, дагы башкаларды деп жок эле. Ошону журналист деп эсептесек болобу? Так. Ал вьетнамдарды Кыргызстанга алып келиш үчүн 1 жылдан бери чуркайбыз. Кыргызстанга акчасын вложить этип, ушул жерге инвестиция алып келиш үчүн 1 жылдан ашык убакыттан бери чуркайбыз. Мына мага мындан бир 2 апта алдын Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев мындай кубанып, сүйүнүп мага телефон чалыптыр. Баягы чуркаган вьетнамдар акчасын которду, жакшы болду, мына акча келип бизге түштү. Канчадагы миллиард деп эсиме чыгып калды. Акчасы түштү деп. Мына көрдүңөрбү? Ошолорду ошентип тартып келип, мамлекетке ошол инвесторлор тартып келип, аны бир Жапаров Садыр Кожо чөтө салып алып аткан жок, же башка салып алып аткан жок. Мамлекеттик органдарга келип түшүп атат. Инвесторлор тартып келип атса, тигил айтып атат, жок, муну сатып берди. Ошону уккан инвесторлордон келбейт да. Айтат да. Ал журналист эмес, ал бүлүк салуучу деп аталат. Болот Темировдун иликтөөсүнө Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев да видео кайрылуу аркылуу жооп берип, анын айткандары чындыкка дал келбей тургандыгын билдирди. Ал Аккула ат майданынын жерине байланышкан иштерге мамлекет жетекчилери кийлигишпегенин айтты. Аны менен катар ат майдан качан жана кантип, кандай жол менен инвесторлорго берилип жатканы боюнча толук түшүндүрмө берди. Ошондой эле калпты окшоштуруп сүйлөй бергендер Кыргызстандын, анын ичинде Бишкектин мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарып жатканын белгиледи. Жетекчилик бул ишке аралашкан эмес, бул бир гана биз өзүбүз жергиликтүү бийлик ушул ишти баштап аягына чейин чыгарганга толук кандуу аракетибизди салдык. Анан мен ушу Болот Темировго калпты окшоштуруп эле сүйлөй турган кишилерге кайрылат элем. Мен түшүнүп атам, силер Кыргызстанда эмессиңер, Бишкекте эмессиңер, силерге биздин келечегибиз баары бир экенин. Бирок эми кандай болбосун мындай ичиңер оруш керек деген ойдомуз, себептен силер ушундай иш аракетиңер менен биздин Кыргызстандын, Бишкектин келечегин четке кагып, бүгүн мүмкүнчүлүктү баарын жокко чыгарып атасыңар да. Кайсы инвестор келет? Ким ишенет бизге? Ким биз менен иш кылат? Ошондуктан маалыматты берип аткандан кийин мен ушу патриотмун деп атсаң, анда
толук кандуу маалымат берип, элге туура маалымат жеткириш керек. Көпчүлүккө маалым болгондой, президент Садыр Жапаров өлкөдөгү инвестициялык потенциалды жогорулатууга, бул багытта башкаруу системасын өркүндөтүү боюнча жарлыктарды чыгарган. Анын алкагында инвесторлорго жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзүү, алардын укугун коргоо менен ишенимге кирүү негизги максат экенин белгилеп келет. Мына ушундай аракеттер менен соңку 2-3 жыл аралыгында инвесторлор тартылып, ири долбоорлор башталып, алдыңкылары ишке киргизилсе, айрымдарынын курулушу жүрүүдө. Анын алкагында жумуш орундар пайда болуп, шаарда инфраструктура жакшырат, калк үчүн жакшы шарттар түзүлөт. Инвесторлордун түзүп берген мындай мүмкүнчүлүктөрү мамлекет ичинде гана калат жана казынага салыгы түшөт. Мисалы мына буга чейин бир топ 1000ге жакын проекттер иштеп атат. Кыргызстан боюнча мына 4 жылдын ичинде өзүнүн белгилүү болгондой, бул мамлекет тарабынан, биргеликте башка Сауд Аравия, Катар элчилик тарабынан, Япония, Корея тарабынан, Кытай тарабынан канча, бирок бул биздин мамлекетке калып турган, биздин мамлекетибизге, биздин жарандарыбызга иштеп турган проекттер болуп атпайбы? Эч ким буну алып кетпейт, салып кетпейт, бул эч ким сатылган эмес. Мисалы Казакстанды алсак, Казакстанда эң негизги инвестор Кытай экен. Көп объектиде. Тажикстанда да ушундай Кытай экен. Өзбекстанда Корея, Япония, бирок алар чогуу кызматташып мына машина унааларды чыгарып атат, жана бүт техника чыгарып атпайбы? Ал эми мэриянын маалыматында Акула ипподромунун имаратынын тарыхый жана маданий эстелик статусу 2020-жылы 2-сентябрда жокко чыгып, аны бузуп жаңы комплексин Соклук районундагы 200 гектар жерге куруу сунушталган. 2024-жылы Бишкек шаардык кеңешинин 4-марттагы токтому менен Ат майдандын жери муниципалдык менчик объектилерин менчиктештирүү программасына киргизилген. Ага ылайык ипподром $105 миллион бааланып, аукционго коюлган. 2 ирет коюлгандан кийин катышуучулардын жоктугунан бул аукциондор жараксыз деп табылган. Ал эми 8-июлда Rox Group жана TNG Global Foundation компанияларынан Акула ипподромунун мүлк комплексин жалпы аянты 53,5 гектар жер тилкеси менен түз сатып алуу сунушу түшкөн. 19 августта ага макулдук берилип, 2 чет элдик компания 3% үлүшү Кыргызстанга таандык RCA Living ЖЖКсын түзүшкөн. Кабинеттин буйругу менен 8 декабрда ал жерге бардык шарты бар турак жай комплексин салуу боюнча инвестициялык макулдашуунун долбоору жактырылып, 15 октябрда инвестор жалпы сумманын 10% же $67 миллион өлчөмүндө алдын ала төлөм жүргүзгөн. Жыйынтыгында бул сумма шаардагы бир катар имараттарды курууга жумшалган. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион, Бишкек. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдувапов жана анын орун басары Исламбек Кыдыргычев кармалды. Болуу тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Атайын кызмат мамлекеттик салык кызматынын жогорку кызмат адамдарына карата коррупция жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактылары боюнча кылмыш ишин иликтөөнү улантууда. Тергөө иштеринин жүрүшүндө мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Абдуваповдун жана анын орун басары Кыдыргычевдин электрондук товардык транспорттук коштомо кагаздарды пайдалануу менен байланышкан махинацияларга тиешеси бар экендиги аныкталган. Бүгүнкү күнгө карата атылган жогорку кызматтагы атка минелер кармалып, УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Аларга карата мыйзамда белгиленген мөөнөттө айып тагылып, сот тарабынан баш коргоо чарасы тандалат. Кече УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев парламентте салыкчылар коррупциялык схема түзгөнүн айтып, түйүндүн учугу жетекчилерине жетиши ыктымал экенин белгилеген болчу. Кадастрдын Кара Суудагы жетекчиси колго түштү. Ош облусунун Кара Суу районунун Датка айыл аймагынын Ачы массивинде мамлекеттик актыларды мыйзамсыз берүү фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Кадастр мамлекеттик агенттигинин Кара Суу филиалынын директору кармалды. Ал өзүнүн кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып, кызыктар адамдар менен тил табышып Кара Суу районунун Датка айыл аймагынын Ачы массивинин башкы планына өзгөртүүлөрдү киргизгендиги жана жеке турак жай куруу үчүн жер тилкелерине жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик актыларды мыйзамсыз бергендиги аныкталган. Аны менен катар козголгон кылмыш иштеринин алкагында жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттигинин Кара Суу филиалынын 11 кызматкери ээлеген кызматтарынан бошотулду. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети чек ара кызматынын 2 аскер кызматкери пара алуу фактысы менен кармалганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматына караганда алар ири өлчөмдүү акчалай сыйлык үчүн чет мамлекеттин жаранына Кыргызстандын чек арасын мыйзамсыз кесип өтүүгө аракет кылып, жасаган укук бузуулары үчүн тергелип жаткан кылмыш ишин жашырынуу максатында көмөк көрсөтүшкөн. Чет мамлекеттин жараны Кыргызстандын аймагындагы ири суммадагы акчалай сумманы төлөө боюнча милдеттемелерден качуу максатында жана Кыргызстандын чегинен тышкары жүрүүгө убактылуу чектөө бар экенин түшүнүп, Камча Сынбектин уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү болуп саналган Кыргызстандын жараны менен ири өлчөмдөгү акчалай сыйлык алуу үчүн бул ишке айрым чек арачыларды тартуу менен Кыргызстандын аймагынан тышкары чыгууну көздөгөндүгү аныкталган. Кармалгандар УКМКнын тергөө абагына киргизилгендиги, учурда бул ишке тиешеси бар башка адамдарды тактоо иштери жүрүп жатканы кабарланды. 6 декабрда Бишкектин 1 май райондук сотунда өзүнө кол салган ишкер Имамидин Ташев шаардык клиникалык тез жардам ооруканасына көрсөтүлгөндөн кийин кайра Бишкектеги номер 1 тергөө абагына жеткирилди. Саламаттык сактоо министрлиги анын өмүрүнө коркунуч жок экенин кабарлады. KG Group курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Имамидин Ташев соттук жараян аяктагандан кийин белгисиз нерсе менен мойнун бир нече жолу тилип жиберип, эсин жоготкон. Мунун алдында судья Чыңгызбек Бердимуратов аны 2025 жылдын 8 февралына чейин камакта калтырган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Имамидин Ташевди быйыл 22 апрелде кармаган. Мекеменин маалымдашынча, ишкер Кыргызстандын чек арасын Казакстан тараптан мыйзамсыз кесип өткөн соң Чүйдүн Панфилов районунун Кайыңды айылында кармалган. Ага кылмыш жаза кодексинин бийликти күч менен басып алуу беренеси менен айып коюлууда. Чүйдө кыз ала качууга шектелип 3 киши колго түштү. Чүйдүн Жайыл районундагы Сосновка өткөрмө бекетинен 5 декабрда кыз ала качууга шектелип 28 жаштагы 2, 30 жаштагы 1 киши кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Маалыматка ылайык 5 декабрда саат 21:30 чамаларында Бишкек шаарынан белгисиз жарандар 24 жаштагы кызды ала качып кеткени жөнүндө милицияга кабар түшкөн. Чүй облусунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери ыкчам издөө иштерин жүргүзүп, шектүүлөрдү саат 23:30 чамаларында Сосновка өткөрмө бекетинен кармашкан. Кармалгандар Бишкек шаардык милициянын тергөө кызматына жеткирилген. Кыргызстанда кыз ала качуу оор кылмыш. Сузакта иске ууланып 6 жашар бала каза болду. Маалыматка караганда бир үй бүлөдөн 4 киши ууланган. Аларды аймактык ооруканага жеткиришкен. 27 жаштагы келин, 4 жаштагы кызы жана 1 айлык наристеси менен абалы турукташып, жандандыруу бөлүмүнөн сынык жарат бөлүмүнө которулган. Адистер мындай кырсыктардын алдын алууну жана коопсуздук чараларын тыкыр көзөмөлдөөнү эскертет. Аны менен катар истин чыгышынын бир канча себептерин атап беришти. Кененирээк кийинки материалда. Кошуналар менен чогулушуп, бияка алып келишиптир. 6 жашар баласы каза таап. Сузакта бир үй бүлө иске ууланып 6 жашар бала каза тапты. Маалыматка караганда 27 жаштагы келин, 4 жаштагы балдары жана 1 айлык наристеси жабыркап, аларды 5 декабрда Сузак аймактык ооруканасына алып келишкен. Жабыркагандарга медициналык жардам берилип, учурда энеси менен балдардын абалы турукташкан. 6 жашар баласы, 4 жашар кызы и 1 айлык баласын алып келгенден кезде 6 жашар баласы каза таап, ошо жансыз денесин кош алып келишкен. 4 жашар кызы орто акыбалда болгон үчүн кечээ эле бул бизден кичине жардам көрсөтүлүп, жандандыруу бөлүмүнө, травматология бөлүмүнө которгонбуз аны. 1 айлык баласы менен апасынын эс кушу жоктугуна биз 1 күндүк көзөмөлдө, 1 күн жандандыруу бөлүмүндө. Бүгүн абалы жакшы болгондуктан уже травматология бөлүмүнө котордук. Түнү уктап атканыбызда болду. Түнү биз печкага көмүр салып, анан уктап калыппыз да балдар менен. Саар менен кичинекей балам туруп, экинчиси мени башым айлантат деп чоң энеси чыгып айтыптыр. Анан кошуналар менен чогулушуп, бияка алып келишиптир. Өзүм жакшы сезип атам, медициналык жардамдар болду, укол салышты.
Облустук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан мындай кырсыктын келип чыгышына айрым учурда көмүрдүн сапаты дагы себеп болоору маалымдалды. Бул ошо көмүрдүн сапатына да карайт. Кээ бир кендерден чыккан көмүрлөр бизде ис газы көп бөлүп чыгарган учурлар бар. Ошондой. Мындан тышкары ошондой эле мештердин бузук абалда болушу оң абалда эмес. Мисалы мешке эрежеге ылайык колдонбогондо көмүр жагууда көмүрдү толтуруп салып коюп жатып алышат дагы көмүр быкшып түтөп толук кандуу күйбөй анын негизинде ис газы чыгып жарандап ууланып калган учурлар болот да. Ал эми негизги ис газына ууланганда адам уктаган мезгилде ис газына уулангандыгын байкабай эле ошо ууланып калган өзүнүн эси ооп өзүнөн кетип ушундай учурлар көп. Быйылкы от жагуу мезгилине карата өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы жыл башынан бери 30 миңге чукул турак жайларды кыдырып, түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн. Андан сырткары от жаккан мезгилде коопсуздук эрежелерине көңүл бурууга чакырат жана эскертет. Жалпы жарандарыбызга да кайрылып кетебиз. Күнүмдүк турмушта ошондой эле от менен жылытуу, меш жагуу менен жылытууда, ошо электр менен приборлор менен жылытууда ошо өрт коопсуздук эрежелерин сактап, мештер дайыма оң абалда кармап, ошондой эле mooрлорун тезтеп тазалап, ал эми электр жылытуу приборлор менен жылыткан учурда аларды кооптуу жайга жайгаштырбай, кароосуз калтырбай, ушундай иш-чараларды, өрткө каршы иш-чараларды аткарууну сунуш кылабыз. Жалал Абад облусунда 2022-23 жылдагы от жагуу мезгилинде 12 иске уулануу фактысы катталып, анда жалпы 47 жаран жабыркап, экөөсү каза тапкан. Ал эми 2023-24 жылдагы кыш мезгилинде 7 факты катталып, 22 жаран ууланып, анын ичинен 3 киши каза болгон. Акылай Кырабаева, Шерзат Эгембердиев, Регион. Сарык оорусу менен 1,5 жаштан 17 жашка чейинки өспүрүмдөр кайрылып жатат. Бул тууралуу Сузак райондук жугуштуу оорулар бөлүмүнөн билдиришти. Аталган бөлүм 20 бейтапка ылайыкташса, учурда 37 бейтап дарыланып жатат. Анын басымдуусу сарык оорусуна кабылгандар. Сарык оорусунун А түрү бул курч кармаган жугуштуу оору. Ооруну козгоочу боордун А түрүндөгү вирусу. Организмге кирген вирустун оору козгоо процессинде пайда болгон уулуу заттар боордун сезгенүүсүнө алып келет. Толугураак кийинки сюжетте сөз болот. Сузак райондук жугуштуу оорулар бөлүмү 20 адамга ылайыкташса, учурда 37 бейтап дарыланып жатат. Анын басымдуусу сарык оорусу менен дарыланып жаткандар. Аталган бөлүмгө бир күндө сарык оорусу менен кайрылгандардын саны 10дон жогору болуп жаткандыгы дарыгерлер тарабынан айтылды. Азыркы күнгө 37 оорулуу жатат, андан 23-ü сарык оорусу менен, калгандары ич өткөк, анан пневмония менен жатышат, и ори менен жатышат. Мына сарыгы келсек, сарык кайрылгандар күн сайын азайганы жок. Бир күндө болбо дегенде, бүгүн байной кайрылба десек, 10 байной кайрылат да. Андан үй шартыны, байнойдун абалын карап жаткырабыз. Анан үй шарты жакшы болгондорду үй шартына баланын абалын көрөбүз, үй шартыны сурайбыз. Үй шарты туура келсе үйүнө кайтарабыз. Баланын абалы үй шартында карай турган болбосо больницага жаткырып дарылайбыз. Буларды баардыгын сураштырып келсең, же үй бүлөсүндө саруу менен кантак болгон болот, же детсадта саруу менен или класста саруу менен кантак болгондор, анан арасында бир айым, жарым айдан кийин бизге кайрылышып атат да. Сарык оорусу менен кайрылгандар 1,5 жаштан 17 жашка чейинки өспүрүмдөр. Мында балдар мектептен, бала бакчалардан жугузуп алгандыгы айтылууда. Барып айыл өкмөтүнө караштуу Комсомол айылынан келдим. Ошол балам гепатит сарык оорусу менен ооруп келдик. Башталганда билбеппиз да. Өзү бир жума болуп калган экен башталганына. Жума күнү башталды, кечке маал кусту. Анан мен кайра эле ашказан ооруп атат окшойт деп дары ичирип койдум. Ичим ооруп атат деген. Андан кийин куспай калган. 2-3 күндөн кийин кайра башталды. Кайра ошо кусуп эметкенден анан мектепке жөнөттүм. Жакшы эле деп жөнөтсөм эжекеси чалды. Беспокойный болуп атат, алып кетип тез анализ тапшыргыла деди. Анан ошо өзүбүзгө караштуу амбулаториядан анализ тапшырдык. Ошо гепатит деп чыкты да, 83 менен келгенбиз. 1-класста окуйт да, мектепте бирок 1-2 ай мурда эжекеси ошо сарык оорусу чыгып атат деп ошенткен. Ошондон кийин билбейм каяктан жукту, бирок семьяда эч кимде болгон жок да, үй бүлөбүздө. 58 менен келдик шекер, жакшы карашты. Өзгөрүшлөр жакшы. Кон ооруп, кайт кылып, жындай нема болуп келдик. Келишибиз менен сразу жардам кылышты. Коллар берип,
Yaxşı qarашты. Сарыкты жугузуп алгандан кийин алгачкы бир жума аралыгында көп билинбейт. Орнун вирусу адамдын организмине келип түшкөндөн кийин 10 күндөн 35 күнгө чейинки убакта жүрөгү айланып тамакка табити тартпай, кускусу келет. Дене табы 38 градустан жогору көтөрүлөт. Оорулуу чарчап чалыгып, бир күндө бир нече жолу уктайт. Териси жана көзүнүн агы саргаят. Дарыгерлер мындай белгилер байкалса дароо ооруканага кайрылууну сунуштайт. Элден сурант элимде сары оорусу менен тамашалашып койбойт. Себеп сары оорусу Кудай сактасын өтүшүп кеткен болсо, сары оорусу менен баягы бизде печёночный кома деп коет. Ошонго чейин жеткирбестикке аракет кылыш керек. Анга жеткирип койсо, Кудай сактасын, баланын абалы өтө оор болот. Суу иче турган балдарга обязательно кайнатылган суу, кипяток, анан мөмө жемишти азыр жебиз бардыгыбыз, мөмө жемишти жакшынакай жууп жеп, анан сурант элем элибизденчи бай китайский продукцияны такыр эле жебестикти суранып кетет элем да элибизденчи. Жалал-Абад облусунда 2024 жылдын 11 айында сарык оорусуна кабылгандар жалпы 6319 учур катталган. Анын 6011-и 14 жашка чейинки өспүрүмдөр экендиги маалымдалды. Сарык оорусунун А түрү бул курч кармаган жугуштуу оору. Ооруну козгоочу боордун А түрүндөгү вирус. Организмге кирген вирустун оору козгоо процессинде пайда болгон уулуу заттар боордун сезгенүүсүнө алып келет. Айбек Исабеков, Шерзат Эгембердиев, Регион. Президенттин Мейкин сыйлыгын тапшыруу аземи 17 декабрда өтөт. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков билдирди. Комиссиянын ишинин жыйынтыгын чыгарууга арналган маалымат жыйында белгиленгендей, иш-чарага өлкө башчы Садыр Жапаровдун катышуусунда болмокчу. Айрым ЖМКлар редакциялык саясатына байланыштуу баш тартышта. Биз тараптан сынакка катыштырбай коюуга чектөө коюлган жок. Кийинки жылдары бул сыйлыкка өзгөртүүлөр киргизилет, деди Орунбеков. Жыйында комиссиянын мүчөлөрү түшкөн материалдарды калыс баалоого шарт түзүлүп, басым кысым болбогонун белгилешти. Президент Садыр Жапаров журналисттер үчүн президенттик Мейкин сыйлыгын негиздеген. Демилген медиа жана журналистика жаатында чыгармачылыкты колдоо, жетишкендиктерди таануу, журналисттик кесиптин беделин жогорулатуу жана чыгармачылык активдүүлүккө дем берүү максатында иштелип чыкканы айтылган. Мейкин сый акысы жыл сайын бериле турмакчы. Сыйлыктын байге фонду 10 миллион сомдон ашып, 10 номинациянын ар бирине 1 миллион сомдон сыйакы каралган. Өлкөдө нефтини кайра иштетүү тармагы жаңы деңгээлге чыгат. Жалал-Абад шаарындагы Кыргыз Петролиум компания жабык акционердик коому жакынкы жыл ичинде өндүрүшүнөн эл аралык стандартка жооп берген АИ-92 жана АИ-95 маркасындагы күйүүчү майды чыгарып баштайт. Учурда заводду модернизациялоо иштери кызуу жүрүп жатат. Белгилеп кетсек, үстүбүздөгү жылдын сентябрь айында президент Садыр Жапаров мунай заводду модернизациялоого мезгил кутусун салган болчу. Уникалдуу заводдун курулушунан кабарчыбыз кеңири токтолот. Кыргыз Петролиум компания жабык акционердик коомунун мунайды кайра иштетүүчү заводун модернизациялоо жумуштары учурда кызуу жүрүп жатат. 28 сентябрь күнү курулуштун капсуласы салынгандан бери иш үзгүлтүксүз жүрүүдө. Биринчи этабында жер иштери жасалып, ушул тапта даяр продукция сактала турган кампалар курулууда. 11 даана кампа курула турган болсо, азыркы күндө 5-өнүн бетон пайдубалы бүткөрүлдү. Кампалардын жалпы сыйымдуулугу 21 000 тонна даяр нефти продукциясын сактоого ылайыктуу болот. Ушу жылдын аягына чейин булардын биринчи иш планы боюнча 11 резервуардын бетондук работаларын баарды бүтүрөбүз. Только металлический конструкциясы калат дегенбиз. Ошол иш менен азыр план боюнча кетип атабыз. Буюрса ал иштерибизди аягына чыгарабыз деген үмүттөбүз. Биздин субподрядчиктер, биздин генподрядчигибиз дагы удасын берип атат. Жылдын аягына чейин ошо айтылган иштерди, бетон работаны баардык резервуарды бүтүрөбүз деп. Бүгүнкү күндө стенка резервуарлардын стенкасына болгон материалдар да биринчи партия менен келди. 670 тонна металл заказ болгон болчу листтер. Ал листтердин уже 500 тоннадан ашыгы уже келди. Алганын күтүп атабыз буюрса. Мунай заводду дүйнөгө белгилүү болгон америкалык Spec Engineering компаниясы модернизациялоодон өткөрүп жатат. Аталган компаниянын тажрыйбасы чоң. Ирак, Иран, Африка мамлекеттеринде, ошондой эле Американын бир катар штаттарында иш жүргүзүп, заманбап технологиялык үлгүдөгү мунай заводдорду курган. Spec компаниясынын адистери белгилегендей, Кыргыз Петролиум компания жабык акционердик коомунда курулуп жаткан мунайды кайра иштетүүчү завод азырынча Борбор Азия мамлекеттеринде жок. Бул уникалдуу технологияны камтыган курулуш болот.
Yes, because Курулушта мунайды кайра иштетүүчү эң акыркы үлгүдөгү жабдыктарды пайдаланып жатабыз. Ал техникалар көзөмөлдү автоматташтыруу максатында колдонулат. Заводко жаңы башкаруу системасын орнотобуз. Бир сөз менен айтканда, курулуштагы жабдыктардын баары заманбап болот. On a very high scale. Модернизациялоого жумшалуучу жалпы сумма 409 миллион 923 миң 871 долларды түзөт. Ал каражаттын 200 миң доллары инвестордун, тактап айтканда учурда курулушту ишке ашырып жаткан башкы подрядчы Спек компаниясыныкы. 109 миллион 923 миң 871 доллар мамлекет тарабынан каралган. Ал эми 100 миллион долларды Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коому бөлдү. Заводду модернизациялоо иштери аягына чыгарылса, дүйнөлүк стандартка ылайык келген АИ 92 жана АИ 95 маркасындагы күйүүчү май жана дизель өндүрүлөт. Келишим боюнча модернизациялоону аяктоо мөөнөтү 3,5 жылга пландалган. Жаңы модернизация боло турган заводдун резервуарларын куруу баштады уже. Кудай буйруса, баары жакшы жүрүп атат. Азыр биздин мамлекетте мындай завод курулат деп чынын айтсам ишенген эмеспиз да. Бул аябай чоң суммадагы акча. Ана мындай болот деп көзүм жетпейт эле, эми азыр өз көзүмөн көрүп, чында сүйүнүп, кубанып отурам. Биздин келечекте кыргыз элибизге өзү тарыхта жазыла турган эле завод болуп баратат. Кудай буйруса, элге кызмат кылат. Мунайды кайра иштетүүчү заводду модернизациялоо үчүн көрүлгөн аракеттер 3 жыл мурун башталган. Президент Садыр Жапаров 2021 жылы Жалал Абад облусуна жасаган иш сапарында мунай завод менен жеринен таанышып, өндүрүшүн жаңылоо тапшырмасын койгон. Ошол мезгилде компания жетекчилигине жаңыдан келген Байгазы Матисаков комплекстүү иш жүргүзүп, жыйынтыгында модернизациялоо планы ийгиликтүү максатына жетип отурат. Бирок салмактуу бул иште ишке ашыруу оңой болгон жок. Атайын жумушчу топ түзүлүп, 2-3 жылдап тынымы жок иш аракеттер жүргүзүлдү. Нефти тармагындагы дүйнөгө белгилүү бир нече эл аралык компаниялар менен иш алып барып, натыйжада америкалык Спек инжиниринг компаниясы тандалды. Белгилүү бир катар документтерге кол коюлуп, келишимдер түзүлгөндөн кийин заводду модернизациялоо башталды. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абзбилал уулу, регион Жалал Абад шаары. Бүгін ақын драматург Кубанычбек Маликовтың эстелиги өзү туулуп өскөн айылына тургузулуп, мектепке атайын класстык бөлүмү ачылды. Акындын жакындары тарабынан уюштурулган иш-чара менен утурлай Ысык Ата айыл өкмөтүнүн Үчемчек айылындагыларга согуш мезгилинде «Биз москвичпиз» аттуу ырын жазган акындын туулган жеринде Москва үчүн күрөш деп атылган марш бросок өткөрүлдү. Бүгүн белгилүү акын, драматург Кубанычбек Маликовтун туулган айылы Ысык Ата айыл өкмөтүнө караштуу Үчемчек айылында эстелиги тургузулду. Акындын жакындары тарабынан демилгеленип тургузулган эстеликке алгач гүл чамбар коюлду. Андан сырткары айылындагы мектепке атайын класстык канада ачылды. Акын чыгармачылык менен катар административдик кызматтарда да болуп, драм театрды, искусство иштери боюнча башкармалыкты, Республикалык жазуучулар союзунда жетектегени бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары тарабынан эскерилди. Улуу ата мекендик согуш башталганда Кубанычбек Маликов өз ыктыяры менен майданга аттанат. Бирок алгач Түркмөнстанда даярдыктан өтүп жүргөн кезде ага искусство адамдары үчүн бронь келип, жазуучуну кайра чакыртып алышкандыгын Кубанычбек Маликовдун кызы кошумчалады. Всю свою жизнь. Атам жашоосунун баарын ырларына ата журтуна арнады. Ал 15 жашында эле Эркинто гезитинин өз кабарчысы болгон. Өмүрүнүн акырына чейин түрдүү жанрдагы ырларды, поэмаларды, кара сөз менен жазылган чыгармаларды жаратты. Улуу ата мекендик согуш башталганда өз ыктыяры менен майданга аттанып, искусство адамдары үчүн бронь келип, жазуучуну кайра чакырып алышат. Ошентсе да ал кыргыз эли блокадада калган ленинграддыктар үчүн топтогон азык-түлүктүү темир жол менен ошол түндүктөгү шаарга чейин коштоп барган. Ал окуяга арнап Ленинград күндөлүгүн жазган. Ушул атамдын чыгармаларын көнөрбөс мурасты кемитпей, өзүбүздүн кийинки муңга өткөрүп берүү парзыбыз, биздин милдетибиз деп эсептейм жана уюштуруучуларыбызга ыраазычылык билдирем. Сопровождать, не давать никаких. 1941 жылдары согуш кездери акындын «Биз москвичпиз» аттуу ыры жарык көргөн. Мына ушундай ырлары менен патриоттуулукка чакырган драматургтун айылында аталган иш-чаранын алкагында Москва үчүн күрөш деп марш бросок өткөрүлдү. Марш ыргытуу улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 80 жылдыгына жана Москванын коргоочуларынын эрдигин эскерүүгө арналып, ага Ысык Ата айыл өкмөтү Кыргызстандын «Наша победа» биздин жеңиш издөө кыймылы, Кыргыз Республикасынын коргоо министрлиги жана куралдуу
коргоо күчтөрүнүн генералдык штабынын кызматкерлери катышты. Ысыката айыл аймагында ушул 41-жылдан 24-жылга чейин деп ушул 80 жылдык мааракеге арналган иш-чара жүрүп атат. Бул жерде эми район жетекчилери, биздин военный ушул органдардан тарабынан дагы колдоо болуп ушундай иш-чара уюштурулуп атат. Көпчүлүк эми Ысыката айыл аймагынын жетекчилиги тарабынан ушул мектепте уюштурулуп ушундай иш-чара жүрүп атат. Бул иш-чара Улуу Ата мекендик согуштагы жеңиштин 80 жылдыгына жана Москванын коргоочуларынын эрдигин эскерүүгө арналган. Ага катар азыркы муун арасында өз элин, жерин коргоодо жан аябай согушкан аталардын эрдиктерин эскерип, аскердик патриоттуулукка чакыруу. Баягы согуш боюнча Великая Отечественная война, мына битва за Москву деген бир периоддор бар эле, ошого карата иш-чара өткөрүп атабыз. Жалпы биздин Ысыката айыл өкмөтүндө 5 мектеп бар. 5 мектептин окуучуларынын баары катышып атат. Андан тышкары чакыргандарыбыз бар да, конокторубуз жана военно патриотский клубтар жалпы Бишкектин. Андан тышкары мына Россотрудничестводон келип атат, военный аташат Россиядан, российский базадан да балдар келип катышып атышат. Военно патриотическое воспитание деп атпайбызбы, ошону балдарга көрсөтүү, мурунку тарыхта болгон согуштардын биздин ата бабаларыбыздын кандай эмелери болгон, участиялары, ошонун баарын көрсөтөбүз деген ойдобуз. Ошондой эле иш-чаранын алкагында куралдуу күчтөрдүн алдындагы Скорпион аскер бөлүктөрүнүн жаш жоокерлери тарабынан келген конокторго атайын номер тартууланып, андан соң марш ыргытуу акциясына старт берилди. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион. Бишкектин Алатуу аянтында жыл жаңырган түнү фейерверк атылбайт. Мындай чечимди Борбору калаанын мэриясы кабыл алганын басма сөз кызматы кабарлады. Жаңы жыл түнү майрамдык концерт гана болот. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги жаңы жылдык салюттарды атпоону сунуштаган. Экологтордун айтымында фейерверк экологияга чоң зыян келтирет. Бишкек 6 декабрда кайрадан абасы эң көп булганган шаарлардын катарына кирди. Регион телеканалынын күндөмү маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Бүгүнкү чыгарылыштын мына ушул жаңылыктар толтурат. Ар дайым жакшы жаңылыктар оңдошалы. Түз эфирде мен Айбек Исабеков болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.